Урматтуу журналисттер, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү. Биринчиден алдыңыздарга кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Барыңыздарда ден соолук болсун, иштериңиздерде ийгилик болсун, үй бүлөдө тынчтык болсун, кыргыз элибизде тынчтык болсун. Ал эми азыркы айта турган маселе биз үчүн абдан маанилүү маселелердин бири болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекет негизги бирден бир максаты, саясаты ушу улуттук оюндарды өнүктүрүү, колдоо, башка мамлекеттик деңгээлге чыгаруу, дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу болуп эсептелет. Ошонун алкагында тогуз коргоол ушу ЮНЕСКОнун катарына кирип аткан биз үчүн, мамлекет үчүн абдан сыймыктуу. Ошонун ичинде эле биздин спорт коомчулугу үчүн, анын ичинде улуттук спорт үчүн, тогуз коргоол үчүн бул абдан маанилүү иш-чара деп эсептейм. Ошондон пайдаланып, биринчиден ушу иш-чарага активдүү катышкан биздин ЮНЕСКОнун өкүлчүлүктөрү отурат, федерациянын өкүлчүлүктөрү отурат. Ушу иштеген группаларга, ушу федерациянын өкүлдөрүнө да абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Азыркы заманда негизи ушундай заман болуп атпайбы? Талаш тартыш, ошонун негизинде ушундай чоң иш-чара кылышты. Өзүңүздөр билесиздер, ушу биздин улуттук оюндар боюнча өзүбүздүн атайын мыйзамдарыбыз бар. Башка мамлекетте мындай мыйзамдар жок болсо керек. Акыркы жылдары көчмөндөр оюндарын өткөрмөйөн да биз өзүбүздүн улуттук оюндарды дүйнөлүк деңгээлдерге чыгарып алдык. Мыйзамда 11 спорттун түрү жазылса азыр биз дүйнөлүк деңгээлге бир 5-6 спорт менен, улуттук спорт менен уже чыгып атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, мына алыш күрөш боюнча Азия оюндарынын программасына чейин кирген. Кыргыз күрөш боюнча былтыр Азиянын биринчилигин өткөрдүк. Быйыл ошо дүйнөлүк чемпионат өткөрөт деп пландаштык элек, эми шартка жараша болбой калды. Бирок көчмөндөр оюндарынын программасында кыргыз күрөш деп отурат. Андан тышкары мына тогуз коргоол боюнча дүйнөлүк интеллектуалдык оюндардын катарына кирип, аякта мелдештер болуп, дүйнөлүк чемпионаттар, Азиянын чемпионаттары, башка чоң эл аралык турнирлер болуп келет буга чейин. Эрең иш боюнча чыгып атышат акырын Азиянын чемпионатына. Көкбөрү боюнча мына өзүңүздөр билесиздер, абдан көп мелдештер болуп, дүйнөлүк деңгээлге тарадык десек болот. Мына ушул сыяктуу иш-чара мамлекеттин аброюн да көтөрөт, кыргыз элине мындайча айтканда да бир дух берет. Биздин ата-бабалар ушу оюндарды ойноп, ушу бизге чейин жеткирген ушу ата-бабаларга таазим кылышыбыз керек. Бул биз үчүн абдан чоң жоопкерчиликтүү иш-чара болуп калды. Мындан кийин дагы эмки жылы дагы ушу иш календардын планы негизинде дагы көп иш-чара болмокчу. Мындан кийин да мамлекет тараптан, госагентство тараптан да колдоолор болмокчу. Рахмат барыңыздарга. Уважаемые журналисты, сами знаете, что политика госагентства и правительства – это поддержка продвижения национальных видов спорта, пропаганда национальных видов спорта. Сами знаете, что в последнее время по национальным видам спорта очень много мероприятий проходит. И одна из задач национальных видов спорта – это проведение различных международных турниров, в том числе и проведение игр кочевников, чемпионата мира, со стороны государства поддержка оказывает постоянно по национальным видам спорта, в том числе по тогуз коргоолу. Очень много работы было проделано. Хочу выразить огромную благодарность Федерации Толбору, представителям ЮНЕСКО, что такую работу проделана. Я думаю, в дальнейшем тоже будет поддержка. Я думаю, что будет все нормально. Остальные вопросы, наверное, Камчат Касымович более подробно скажет. Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиянын жогорку катчысы Сабира Самидиевна. Рахмат. Эң биринчи саламатсыңарбы? Ушул жакшы жаңылык менен силерди барым куттуктайм. Бул биздин дагы бир жеңишибиз эл аралык деңгээлде биздин ушундай маданий мурасты ЮНЕСКО тизмесине каттаганга.
Бул иш-чараны биз мамлекеттик агентство менен, улуттук көкбөрү федерация менен, эксперттер менен, улуттук комиссия, анан кийин маданий изилдөө борбору Айгине деген бар. Номинацияны 2019 баштаганбыз. Бүт документтерди топтоп, бул англис, француз тилинде номинациянын формасы түзкөнбүз, сүрөттөрдү, видеофильм даярдап, документацияларды даярдап, анан кийин бул номинация чогуу Турция, анан кийин Казакстан мамлекеттери менен чогуу даярдалган. Тегерек столдорду өткөрүп, анан кийин акыркы варианты эксперттер Стамбул шаарына барып, биздин улуттук Тогуз Коргоо Федерациясынан жана биздин улуттук комиссиянын эксперттери барып, чогуу түрк, казак эксперттер менен бир номинацияны даярдаган. Бул номинацияны биз 31 мартта 2019 жылы Париж штаб-квартирада, ЮНЕСКО штаб-квартирасына тапшырганбыз. Анан кийин ошол 1,5 жыл аралагында ошол ЮНЕСКОнун эл аралык деңгээлде чоң эксперттер бар. Ошол независимый оценка алган. Бүт номинацияны айтсам, дүйнө жүзүнөн 42 номинация былтыр ЮНЕСКОга тапшырылган. Ошол 42 номинацияны 1,5 жыл независимый эксперттер карап, анан кийин азыр декабрь шаарында 24 ЮНЕСКОнун мүчөлөрү мамлекеттер ушул комитеттен ушул номинацияларды сынакка алган. Бул комитет 14 декабрдан баштап 19 декабрга чейин онлайн форматында өткөн. Пандемияга байланыштуу председательствующий Ямайканын маданият жанагы илим боюнча министри председательство болгон. 4-үнчүнө айтып кетсек, кичине бизге кыйынчылык эметип калдык. Бул номинацияны бергенде 5 критерий бар да, 5 критерияга соответствие кылыш керек. Анан бирок ошол независимый эксперттер оценка алганда 1-2 критерияга бизге ошол ЮНЕСКОнун эмесине болбойт деген бир чечим чыгарыптыр. Ошондуктан биз ошол 1 ай бүт мамлекеттер менен, тышкы ишки министрлер менен кошо, биздин дипломаттар менен, башка элчиликтер менен дипломатический переговор өткөздүк. Турция, Казакстан мамлекеттери менен что кандай десем, ошол 2 критерияга биз дагы татыктуубуз деген эме менен да. Ошол 1 айлык, акыркы 1 айлык ишибиз ошого болду. Анан кийин онлайн сессия болуп атканда биздин да эксперт выступление кылып, башка ошол дүйнөлүк деңгээлде эксперттерге эме берди да. Ошол биздин оюн ушул ЮНЕСКОнун тизмесине киргенге татыктуу деген. Анан кийин ошондой чечим кабылдык, татыктуу деп. Ушундай. На русском. Данная номинация «Интеллектуально-традиционная игра Тогуз Коргоо» была подготовлена совместно с Турцией и с Казахстаном. Работа велась была подготовлена в начале 2019 года совместно с госагентством, с Федерацией Көкбөрү, с культурно-исследовательским центром Айгине. Наша национальная комиссия вела работу с нашими местными экспертами. Работа велась довольно длительное время, потому что очень сложные требования у ЮНЕСКО. Это нужно подготовить номинационное досье, фотографии, видеофильм. Все документы заполняются на английском и французском языке. Работа еще усложнялась в том, что мы номинацию готовили совместно с Турцией и с Казахстаном. И это 3 страны, и очень сложно вести было работу. Но номинация была подготовлена, окончательную финальную версию эксперты уже подготавливали в Турции совместно с 3 странами, и данная номинация была представлена 31 марта 2019 года. В течение этих 1,5 лет оценочная комиссия ЮНЕСКО, куда входят международные эксперты, которые обладают потенциалом, кадровым потенциалом, знаниями в области культуры на международном уровне, оценивали данную номинацию. Предварительное решение было вынесено месяц назад, и, к сожалению, предварительное решение было, что для того, чтобы номинация проходила в список ЮНЕСКО, она должна соответствовать 5 критериям. Нашу номинацию, к сожалению, предварительное решение было такое, что по 2 критериям наша номинация не проходила. Но в течение месяца мы совместно с Министерством иностранных дел, с нашими коллегами из Турции, из Казахстана проводили дипломатические переговоры с экспертами, с другими странами. Суть переговоров заключалась в том, что мы пытались доказать, что все-таки наша игра Тогуз Коргоо
достойно войти в список ЮНЕСКО. Переговоры были довольно сложными, это еще усложнялось тем, что все было онлайн. Из-за пандемии мы, к сожалению, не могли провести переговоры офлайн. И вот с 14 по 19 декабря состоялось заседание комитета. Комитет ЮНЕСКО состоит из 24 членов стран-участников ЮНЕСКО. Комитет проходил онлайн под председательством министра культуры и образования Ямайки. И вот на этой уже сессии наши эксперты еще раз доказывали, что наша игра достойна быть в списке ЮНЕСКО. И вот решением комитета практически все члены 24 поддержали нашу номинацию, и она была внесена в репрезентативный список нематериального культурного человечества. Также хотелось бы сказать, что Национальная комиссия ведет большую работу по внесению наших элементов в списки ЮНЕСКО. Как вы уже знаете, это наша эпическая трилогия «Манаси, Метеси и Тек», юрта наша внесена, наши кыргызские вулычные ковры «Шырдак», «Алагийс», искусство «Айтыш». И также хотелось бы вот здесь сейчас представители госагентства сказать, что все вы знаете, что мы очень гордимся нашим проектом «Всемирные игры кочевников». И вот несмотря на пандемию, несмотря на такие ограничительные меры, мы с прошлого года и весь в начале 2020 года вели большую работу совместно со секретариатом игры кочевников по подготовке тоже номинации. У ЮНЕСКО есть тоже такой список, реестр лучших практик по сохранению материального культурного наследия. И мы в этом году подготовили номинацию в этот список, это Всемирные игры кочевников. И сейчас ведется большая работа по, чтобы внести этот игры кочевников тоже в список ЮНЕСКО. Это будет рассматриваться уже в следующем году, тоже в декабре месяце, и надеемся, что на следующий год мы тоже можем порадоваться новостью, что игры кочевников внесены в список, в реестр лучших практик ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия. Спасибо. Следующее слово предоставляется тогда почетному президенту Федерации Таускургола Кыргызской Республики. Скажите, ограничения есть какие-то по времени? Hurmatlı jurnalistler, elge bir Hurmatlı jurnalistler, elge bir жақсы хабарларды жеткирүү боюнча сиздерден өткөн күч жок. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем. Эң биринчи тоғыз коргоочулардын атынан рахматты Сабира Самжидовна сизге, анан спорт комитетке айтар элем. Ушу Кыргызстандагы азыр тоғыз коргоочулардын эң картаңы мен болуп калдым окшойт. Менден улуу бир экөө бар. Биз сиздердей жаш кезде улуу аксакалдар менен кошо ойноп жүрчү элек. Мен бир аз мындай тарыхына кайрылайын да. Анан 1980-жылдары командага кошконго бир окуучу тапчу эмес. Жок болчу окуучу. Ошондо шарт боюнча 3 киши, улуу киши, бирөө мектеп жашында болсун деген шарттар бар эле. Анан ошол шарттарды эң биринчи ушу Атбашыдагы Өмөр Касмакынов деген атабыз аткарып, ошолордун окуучуларынын бири мынакей азыр эл аралык федерациянын президенти болуп отурат, Камчыбек Касымов. Анан ошо 80-жылдары биз мелдештерди республикалар аралык өткөрсөк экен, анан Азияныкын өткөрсөк экен деп ушундай мечтать этчү элек да. Анан биз 96-жылы өткөрдүк окшойт камчыга. 94-пү Азиянын биринчилигинде өткөрдүк. Анан азыр ушул тушта дүйнөнүн биринчиликтери өтө баштады. Жыл сайын Европада, Прагада болуп атат. Ошол жакта тиги Олимпиада интеллектуальных игр народов мира деген өтөт. Ошол жакка да кирген. Анан бул
ЮНЕСКО заявка берерден бир нече жыл мурдатан баштап эле ушу тоғыз коргоочулардын көбү бир заявка берип көрбөйлүгү, өтүп кетип жүрбөсүн, ушу кээ бирөө кат жөнүндө, кээ бирөөлөр ооз-эки жөнүндө көп кайруулар болду. Анан мен Карганбек Самаковго да бардым. Айш депутат эле, баарынан ушинтип Манасты өткөргөнгө көп жардам бериңиздер. Анан Тоғыз Корголго да жардам бериңиздер десек, анан биз билчүмес элек бу жерде ЮНЕСКОнун представительдери бар экенчи. Анан кыскасы ушинтип кайрылып жүрүп, акыры мына 18 күнү Сакен мага телефон чалды. Ушинтип кече күнү өтүп кетиптир деп. Эми бул менин өмүрүмдүн аягына чейин сүйүнүп, кубанып жүрчү нерсе болуп атат да. Азыр жана пресс-конференция башталардан мурда кимди бирөө айтып калды, ушуну өнүктүрүп шахматтын деңгээлине жеткириш керек деп. Мен айтат элем, Тоғыз Коргол шахматтан жогору турат. Муну коркпой айтылам. Муну кыскача билдирип кетейин. Шахматтын спорт катары начар жагы шахматта ничья заложена. Мисалы 10 партия ойносо, ошонун 5-өө сөзсүз ничья чыгат. Тоғыз Корголдо 60-70 партияда бир ничья болушу мүмкүн. То есть дух соперничества Тоғыз Корголдо заложено. Бир. Экинчиси, шахматта бир эле логика бар. Башынан баштап аягына чейин король деп камаш керек, мат коюш керек. Тоғыз Коргол бир логический оюнда 3 бөлөк логика бар. Оюндун баш жагында бирөө, андан кийин орто жагында жүрүштөрдү азайтпайын деп, анда такыр башкача ойлоносуң. И аяк жагында жүрүш жетпей калса, комбинация менен жасап жемей деп, анда такыр башкача ойлоносуң. Вот ушул 3 логиканы баягы жүрүшүн таап отурса, ошол жеңишке жетет да. Вот ушул жагынан алганда Тоғыз Коргол жогору турат. Мен биздин Тоғыз Корголчулардын арасында мурда шахмат ойноп жүрүп, разрядка жетип, кандидат мастера спорта болуп келген балдар мага каршы калбайт. Мага каршы калбайт деген, Тоғыз Коргол шахматтан кем эмес дейт. Оюндун башында бир 4 жүрүш, 5 жүрүштү алдыга ойлонуу мээ жетпейт Тоғыз Корголдо. А шахматтын спорт шеберлери 7-8-10 жүрүшкө чейин алдын ала көрө берет. Мына мен ойлойм, интеллектуалдык оюндардын туу чокусуна акыры барып Тоғыз Коргол чыгат. Анан ушул биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп, элге туура жеткириңиздер. Анан сиздерге дагы жолу рахмат, сиздерге дагы жолу таазим этем. Чоң рахмат, анда суроо жооп тууралып атка, Мен сразу дәл эле 5 суроо болду. Кыскача жооп берип койсо болобу? Мен бул Абдысалим Чылбыевичке суроо берейин дедим эле. Мынакы азыр айтылып шахматтын деңгээлине чейин көтөрүүгө болобу? Биринчи суроо, экинчи суроо. Мектеп программасына киргизсе болобу? Мисалы үчүн Испанияда шахмат мектеп программасына кирген. Үчүнчүсү, канча мамлекетте ойнойт? Мүмкүн Тоғыз Корголдо. Төртүнчүсү, мисалы үчүн казактар менен эрежебиз бирдейби же бирдей эмеспи? Анан бешинчиси, мына бүгүнкү күндө ошо Тоғыз Корголдун тактасын жайып деген бир маанилүү маселенин бири да. Ушунчун ушу 5 маселеге кыскача жооп берип койсо болобу? Эми бир жаман чалды, 5 суроону бир берип туруп кыйнап атасыз. Биринчиси шахматтын деңгээлине жеткирүүгө болобу дегенге мен жана мурдараак айттым го, болот. Шахматтын деңгээлине жеткирип сөзсүз болот. Экинчи сурооңуз мектеп программасына бул сөзсүз кириш керек. Мындан бир 7-8 жыл мурда аябай аракет кылып, даже Министерство образования 2 саат, 3 саат берип атат деп, өзгөчө мына айыл жактарды карасаңыздар, кыштын күнү балдар жөнөлүп отурат да физкультура сабагында, эч сыртка да чыга албайт. Ошондо шахмат ойносун, Тоғыз Коргол ойносун, мектепке сөзсүз киргизиш керек. Азыр мектептерде мындай кружок катары өткөрүлүп атат да, бардык мектепте жок. Үчүнчүсү, канча мамлекетте ойношот? Канча мамлекетте ойноорун мен мындай айтайын, биринчи көчмөндөр оюнуна 10 мамлекеттен келген. Экинчи көчмөндөр оюнунда 22 болчу. Үчүнчү көчмөндөр оюнунда 34 болду.
Эми мындай карасаңыздар, бул келген мамлекеттердики. Келбей жүргөндөр, келе албай аткандар да бар да. Биздин тогуз корголчулар эме сыяктуу жана исламды таратканда сахабалар болгон, туурабы? Фанатиктер. Так ошондой биздин тогуз корголчулар Америкада да бар, тиякта да бар. Ошолор сахабачылык кылып атат. Баары 2 кишиге үйрөтүп таратып атат да. Төртүнчүсү болсо казактар менен эрежеси бирдей биздики. Казактар менен биздики бирдей. Даже мындай айтат элем, жана Өмөр Касым Акмовдор, аксакалдар тияктан Райымбердиев беле, ким эле? Рахимбаев аксакал. Ошол кишилер чогулуп отуруп, ар кайсы арканда ойноп аткандан кийин бир эрежеге келишкен. Казактар биздин эреже менен ойнойт. Азыр штабта эки жактыкы бирдей. Анан такталар жөнүндө айттыңыз, такта бул жасалып атат, пластмасса такталары. Анан мен 2000 жылдары бир мебельный фабрикага 1,5 мың такта жасатканмын. Ошону бекер таратып бердим. Анан азыр тиги пластмассадан жасалган мындай современный вариантты заказ берсе жасап беришет. Кошумчалап коелучу. Мектептик программага кирген немеси деп суроо бердиңизби? 2008-жылы бул программага кирүү боюнча чечим кабыл алынган. Тогуз коргоол мектептик программа кирүү боюнча 2008-жылы кабыл алынган. Бул билим берүү министринин стандартында отурат. Жылына калп айтпасам 6 саат сабак берилиш керек. Андан тышкары чоң окуу жайларында дагы мындай айтканда общий курс деп коет. Улуттук оюндар боюнча атайын сабактар бар. Ал жакта да тогуз корголду үйрөтүп берүү боюнча иштер бар. Бирок кандай деңгээлде жүрүп атат, башка маселе, бирок бул иш-чара ишке кеткен. Жогоруда айткандай, улуттук оюндар боюнча өзүнчө бизде мыйзам бар. Бул башка бир да мамлекетте мындай мыйзам жок. Если спорт тууралуу бир мыйзам болсо, алар общий жалпы мыйзам жазылган. А бизде улуттук оюндар боюнча өзүнчө атайын мыйзам 2003-жылы кабыл алынган. Ошонун ичинде тогуз коргол эң башында болуп турат. Андан тышкары дагы тогуз корголду да мындан кийин өнүктүрүү боюнча дагы дирекциянын алдында, биздин алдыбызда улуттук спортторду өнүктүрүү дирекция бар. А жерде өзүнчө программа, жалпы программа жазылган. Ошонун алкагында да иштер жүрүп атат. Жылдан жылга мамлекеттик деңгээлде ар кандай чемпионаттар, эл аралык турнирлер ошол дирекциянын алкагында өткөрүлүп турат. Жогоруда айткандай, көчмөндөрдүн программасында дагы бул кирген. Буга чейин 3 жолу көчмөндөрдүн программасында болгон. Кудай буйрса, эмки жыл боло турган Турцияда боло турган көчмөндөрдүн программасында дагы тогуз коргол проектте турат. Кудай буйрса, ар жакта да өтөт деген ишенич бар. Можно на русском? По поводу программы «Тогуз коргол» в школьных программах есть. В 2008 году было принято решение, если я не ошибаюсь, ежегодная программа состоит из 6 часов. Это школьная программа. Кроме школы, на высших вузах тоже, как бы названием, общий курс по национальным видам спорта. Это как общий идет, там тогуз коргол, орто, кыргыз-гүрөш. Там тоже на сегодняшний день студентам преподается тогуз коргол. Кроме этого, у нас есть закон о национальных видах спорта. В этом законе 11 видов спорта, в том числе тогуз коргол. При госагентстве имеется дирекция по развитию национальных видов спорта. Там отдельная программа по развитию национальных видов спорта есть. Ежегодно проводятся различные мероприятия международного уровня, чемпионат республики, Спартак, Манас оюндары. Во всех играх кочевников, то, что мы проводили 3 раза, было в программе тогуз коргол. На следующий год будет проходить Всемирные игры кочевников в Турции. Там тоже в программе тогуз коргол есть. Каражат бөлүндү деп жазылып бар, бул жакта канча каражат бөлүндү, ким каржылады, анткени баягы Манасты киргизүүдө Кыргызбек Саматовдун өзүнүн каражаты киргизилди деп түшүндүм. Экинчи суроо, Кыргызстан атынан да кирдиби же жана маалыматтар даярдоодо Казакстан, Түркия менен даярдап турат, мында айтыш өнөрү мисалы казактарда чоң киргизген. Жок, бул номинация Турциянан кийин Казакстан мамлекеттеринин 3 мамлекеттин атынан кирди. Бул чогуу даярдалган номинация.
каражат болсо федерация биринчиден мүмкүнчүлүктөн тиги Сабира карындашыбыз жана бир-эки жолу Көкбөрү федерация деп айтып кетти. Тогуз Коргол федерациясы менчи Тогуз Коргол федерациясы ошону баягы тактоо иретин айтып коеюн. Анан Сагынбай экенин да жана суроосуна азыр 56 өлкөдө бизде расмий түрдө Тогуз Коргол ойноп атышат. Анан 100дөн ашык өлкө жана биздин Тогуз Корголдун тиркемени көчүрүп алып, ал жерде Тогуз Корголдундай федерациялар жок, мындай ойноп атышат. Анан тиги дагы бир мактанып кете турчу жерибиз Шри-Ланкада, Колумбияда, анан Африканын 1-2-3 өлкөсүндө Тогуз Коргол тактасын өздөрү чыгарып өздөрү ойноп атат. Мисалы үчүн Бенинди алсак, өздөрү Тогуз Коргол такталар. Бизден мисалы үчүн биз көчмөндөр оюндарына келгенде бирден белек кылып бергенбиз да. Ошол жердин үлгүлөрүн алып алып, Тогуз Коргол такта жасап, чыгарып өздөрү ойноп атышат. Бул баягы Абикем айтып калды го, тиги неме деп. Подарка кылдык, берди элек белек кылып деп. Эми дүйнө жүзүнүн баарына белек кылып бериш кыйыныраак экен. Бирок эми баягы ошол Тогуз Коргол оюнун ушундай сүйүп калышты. Өздөрү чыгарып ойноп атышат. Анан бул мындай айтканда иш аябай көп болду. Анан жана кайрылуулардан кийин ЮНЕСКО барсак, ушу ЮНЕСКОнун өзүнүн чакырылган адиси бар экен. Аябай көп иш жасашты. Мамлекеттик агенттик тарабынан болсо, жана каржыланган деп атпайсызбы? Акыркы биз немеге барганда ЮНЕСКО өз тарабынан каржылап атты, а федерация менен мамлекеттин өкүлдөрүн бүт мамлекеттик агенттик каржылап берди. Анан мен ошо айтып эле жүрөм да, ошо каржы менен эсептебей, ошо салым менен эсептесек деп. Бул ЮНЕСКОнун дирекциянын, федерациянын салымы, анан да жана биздин демилгелүү топтун. Себеби Тогуз Корголчулар бизге 300-400 жакын кат келди. Ошо каттарды көтөрүп алып, Сабира карындашыбызга бардык. Анан ошо менен иш жүрүп кетти дагы. Биз алган социальная прибыль деп коет го, исчесть невозможно деньгами. Ошол кубанычым курсагыма батпай турат. И мындайча айтканда, гордость вызывает. Орысча айтып алып коеюнбу? Ошончо айтып кетсем болот го? На русском можно? На русском, да. Хочу поблагодарить ЮНЕСКО в Кыргызстане и Госагентство физической культуры и спорта и членов Федерации Тогуз Коргола, которые подняли эту инициативу, и то, что нашу инициативу поддержали. Очень много переговоров было, очень сложные были. Работа в Стамбуле тоже велась очень тяжело. И благодаря приглашенному специалисту ЮНЕСКО, благодаря знаниям и умениями, которыми владеет наш офис, мы все-таки смогли Тогуз Коргол включить в репрезентативный список. Насчет стран. Сейчас официально в Международной Федерации 56 стран играют в Тогуз Коргол. Более 100 стран, используя программу приложения Тогуз Коргол, обучаются игре, но официально еще они не являются членами Международной Федерации. Еще на первых играх, первых, вторых, третьих играх кочевников Федерация Тогуз Коргола преподносила подарки участникам в виде досок, ну и других сувениров. И сейчас с гордостью можем заявить, что доски Тогуз Коргола не только в Киргизии выпускаются, сейчас их выпускают в Шри-Ланке, в Колумбии и в Бенине, в Африке. Ну и в частном порядке еще в других африканских странах, как Гана, ЮАР, Уганда выпускаются доски. И я хочу сказать, что мы горды тем, что любители Тогуз Коргола за рубежом были влюблены в наш вид спорта и сейчас уже обучают, сами изготавливают доски, обучают своих детей нашей игре. И ну, где-то даже, может быть, и зарабатывать на продажах досок уже. Насчет финансирования бизнеса айтып кеткім келеді.
ЮНЕСКО-га эмеден өтүш керек эле. 3 минут 20 секундтук беле? 5 мүнөттүк, 5 мүнөттүк. Жок, 3 минут болуш керек, элеш керек. Кыскасы, ошону жибериш керек эле, анан белгилүү оператор Жээнтаев Үсен деген байке көп фильмдер тарткан. Ошо киши вызвался, ладно, мен эме кылайын, тартып даярдап берейин деп, анан биз шашылыш түрдө 10 күн тарттык. 10 күн тарттык да, анан кийин озвучкага келгенде баягы кыргызчасы болсун деп, кишинин үйүндө 2 күн отурдук, монтаж жасап. Анан мен 2 жолу туруп кетип калгым келди. Себеби жини келгенде тилдери эт экен да. Бирок кайра бат эле жазылып кетет экен. Анан баары бүткөндөн кийин Үсен байке канча берейин десем, дагы тилдеди. Сен эле патриотсуңбу? Мен да патриотмун кыргыздын. Бекер иштеп берем депчи. Ошондо бекер тартып берди. Мондай көп жерлер ушу энтузиазм тыюулары жогору турду да. Ушул өтүп кетсе, ошол биздин жеңиш деп. Мына Сакем чалгандан кийин биринчи Үсен байкеге чалдым. Байке баягы өтүптүр. Десем сүйүнүп атат эле. Рахмат. Вопросы есть, коллеги? А в итоге сколько средств потратили? Если вы заранее предупредили, мы принесли бы себе более, если считать тупо деньги посчитать, ну, может быть, 2 миллиона, может быть, сомов. Но все равно это и посчитать невозможно, потому что это может быть 20, может быть 200, потому что это человеческий ресурс, который был вложен в этот. И все вот эти тоускорголисты, которые вот поднимали эти вопросы, ну, и я считаю, что это посчитать невозможно. Хотелось бы сказать просто, что были привлечены еще эксперты, которые на добровольные, без каких-то финансовых снабжений работали. Просто у нас практически, скажем так, с 2012 года практически каждый год проходят какие-то наши номинации. И у людей может возникнуть такое чувство, да, что это очень легко. Но на самом деле за этим стоит очень большая работа, потому что это представляется номинация на международной арене, и у ЮНЕСКО ограничения, каждый год оно принимает, не все страны могут подать, то есть в этом году всего лишь 42 номинаций, из которых были 29 включены, а 13 не прошли, потому что для страны действительно очень важно и престижно, чтобы в этот список был включен его элемент, то есть стоят какие-то ограничения, и плюс это, конечно же, заполнение самой номинационной формы, чтобы она подходила под все критерии. И хотелось бы сказать, что это все проходит на английском, на французском языке, все комитеты. И защищать свою культуру и наследие это действительно трудно, но в то же время это вклад в развитие. И тоже хотелось бы еще выразить благодарность, что благодаря таким федерации, Тоускоргол экспертам нашим, эта игра до сих пор существует. Просто хотелось бы такой тоже краткий пример. Некоторые спрашивают, что дает, да, внесение в этот список ЮНЕСКО. Но я всегда привожу такой яркий пример, как наши шердаки и алагизи. Да. Сами посмотрите, вот вспомните 2008, 2009, 2010 года, у кого был дома шердак и вообще кто знал про шердак. В 10-11 года мы с ремесленниками готовили эту номинацию, в 2012 году мы внесли в список ЮНЕСКО. И сейчас возьмите, по прошествию практически уже, скажем, 10-9 лет, да, сейчас шердак есть, практически все знают, что такое шердак. Есть магазины за границей, он используется спросом. И плюс это обеспечило места, да, наши женщины заняты работой, это приносит им экономическую прибыль. То есть если взять, какие дает плюсы внесения в список ЮНЕСКО, это и экономическая прибыль, это и поднятие престижа. Даже наши бабушки-ремесленники, они были очень горды тем, что ЮНЕСКО биздин маданий мурасыбызды баалап, ЮНЕСКО киргизип, өзүнө ошол апаларга дем берип, ошол өнөрдү сактап, шырдакты сактап, азыр кандай деңгээлге шырдак кирди. Ошондой ЮНЕСКОнун тизмеге киргенде ошондой эмелер болот да, кандай десем плюстары. Андан кийин азыр манасчыларды деле алалык.
2008-2009 жылдарда ооба манас өнөрү болгон, манасчылар болгон, бирок өзүбүздүн элдин манасчылары кандай мамилеси болгон. Ошону көрсөңөр, андан кийин азыр Манас ушул ЮНЕСКО тизмесине киргенде биз азыр 4-декабрды Манас күнү деп айтып атабыз. Мамлекет кандай манасчыларга мамиле кылып атат эми, өзүбүз элдер кандай мамиле кылып атабыз. Ошол мен ошол бүт бары ошол ЮНЕСКО эмесин да айтып кетсем болот да, ошол пайдасы тийди дегендейчи. Андан кийин ошолор боз үйдү деле алгыла, боз үйдү деле киргизгенден кийин азыр боз үйдү бизде Германияда, Англияда, Австралияда боз үй турган эметебиз. Ошол бүт мен эми айта албайм, башка да эмелер түрткү болор, бирок ошол ЮНЕСКОнун түрткүсү да болду да, ошол өнөрдү сактап, анан кийин ошондой деңгээлге чыгаранга. Анан кийин мен дагы ишенем, ошол биздин Тогуз Коргол дагы ошол ЮНЕСКОга тизмесине киргенден кийин дагы да көп башка мамлекеттерде да ойноп, бул биз айтып атабыз, бул интеллектуальная игра депчи. Анан кийин азыр пандемиянын убагында да карантинде үйдө отурганда да ойносо болот деп элем. Ошол. Кезен кошумча катары айта кетти. Тогуз Коргол жөнүндө бул спорт эмес. Жогоруда айткандай бул акыл оюн. Адам баласынын, жаш баланын калыптануусуна, акыл жүгүртүүсүнө, кийинки жашоосуна эң керектүү нерселердин бири да. Ошондуктан Тогуз Коргол биз өзгөчө мамиле менен карашыбыз керек. Анткени ар Тогуз Коргол ойноп аткан бала абдан ойлонот, акылдарын мындай жүргүзөт. Кийинки жашоосуна ушунун баары баланын турмушуна керек боло турган нерсе. Ошондуктан бул жагындагы абдан маанилүү деп карашыбыз керек. Негизги талаптар кандай болду? Эң негизги талаптар мен айткандай, бул 5 критерий бар. Биринчи критерий биз ошол тастыкташ керекпиз да, бул маданий мурас дегенчи. Маданий мурас ошо элдер сактайт. Экинчи критерий ушул биз ЮНЕСКО тизмесине киргизгенде ушул башка элдерге бул оюн эмне алып келет деген эменеге суроого жооп бериш керек. Үчүнчү суроо ушул федерация өздөрү оюндорду ойногон кишилер кандай салым кошкон ушул оюнга, кандай өнүктүрүп келген. Төртүнчү эме болсо мамлекет тарабынан кандай каражаттар, кандай мамиле болуп атат эмеге. Андан кийин бешинчи критерий болсо, бир өзүңүздөр билесиздер, биздин мамлекет конвенция о нематериальном наследии деген бар, ошону кабыл алган. Андан кийин ошол конвенциянын алкагында бизде өзүбүздүн улуттук перечень бар. Ушул жакка, ошол переченьге бүт биздин ушул маданий мурастар кирет да. Андан кийин ушул переченьге действительно кирген деген тастыктоо Маданият министрликтен берилет да. Анан ошол ошондой 5 критерияга биз жооп бериш керекпиз. Неге мен ошон бизге кичине ушундай кыйынчылыктар тап келет дейм. Ар бир эмеге биринчи критерий болгондо 150 сөзгө биз ушул бүт оюнду тастыкташ керекпиз да. 150 сөздү француз, анан кийин англис тилинде. Ошол кыйынчылыкка кетирилет да. Кандай 150 сөздү биз ушул бүт ушул оюндун өзгөчөлүгүн биз кандай буну сактап келебиз, кандай элдерге ушул киргизгенде башка элдерге эмне пайда алып келет деген ушул ар бир критерияда 150, 250, 350 сөздөн ашпаш керек деген мондай өздөрүнүн эмелери бар.